Түз эфир аркылуу көрсөтүүбүздү улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөр баамдасаңыздар керек, буга чейин Ош үчүн мамлекеттик теле радио компаниясы Ак таңдай телекөрсөтүүсүн сиздерге сунуштап келген. Мына ушул эфирден улам сиздер бир топ акындар, төкмө акындар, дастанчылар, жамакчылар менен жана ошондой эле жаш таланттардын өнөрлөрү менен таанышып келгенсиздер. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн мазмуну бир аз башкачараак. Анткени мына ушул август айынын аяк ченинде Ош шаарында төкмө акындардын эл аралык фестивалы өткөрүлмөкчү. Мына ушуга байланыштуу бүгүнкү биздин түз эфирге тиешелүү чыгармачыл инсандар, тиешелүү адамдар келишкен коноктор. Алгач мен ушул меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Исаков Жумадыл Рыспаевич, Ош шаарынын вице-мэри, Шамырзаев Надырбек Шамырзаевич, Султан Ибраимов атындагы Ош Кыргыз драма театрынын директору, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ошондой эле буга чейин Ак таңдай телекөрсөтүүсүнүн алып баруучусу жана Ак таңдай акындар ордосунун төрагасы Абдывали Акынбековдор. Анда бүгүнкү студиянын меймандары эп көрсө, мен алгачкы кепти Абдывали өзүңдөн баштасак деп турам. Мына ушул эл аралык фестивалдын уюштуруучуларынын бир демилгечиси катары, мына ушул негизги уюштуруучулардын бири катары ушул эл аралык фестиваль жөнүндө алгач өзүң маалымат берсең. Рахмат, жакшы болот. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр эле айтылып кеткендей, буйруса ушул август айынын 27, 28, 29 күндөрү Ордолуу Ош жергебизге ушул Борбордук Азиянын таанымал чыгаан төкмө акындары келип жатат. Биз эл аралык төкмө акындардын фестивалын өткөрүүнүн алдында турабыз. Албетте өзүңүздөргө маалым болгондой, илгертен эле ата бабабыздан келаткан тоо булбулу токон баш болуп, барпы аталарыбыз, жеңи жок абаларыбыз, жада калса мына азыркы биздин төкмөлөрүбүз ошол элдин кылымдап келе жаткан биздин кыргыз элибиздин тарыхыны, каада салтыбызды, үрп адатты баардыгын ошо санжырабызды, ушул элдик өнөрдү аздектеп келген бул акындар болгон. Андыктан бизде ушул 2000 жылы Ош шаарынын 300 жылдык мааракесине карата төкмө акындардын эл аралык фестивалы өткөн эле. Мына быйыл дагы Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен Ош шаарыбызда бир чоң майрам болгону турат. Бул майрамга буйруса биздин ушул Ош шаардык мэриясы, ошондой эле Ош Тейлөө курулуш акционердик коому, биздин мына Ош Кыргыз драма театры Султан Ибраимов атындагы ушул бир жакшы демилге көтөрүп, элибизге ушул келген конокторду тосуп алып айтышты. Ушул азыркы кезде элдик өнөрдү ушу көтөрсөк деген максат менен ушул мен көптөн бери өзүм ойлонуп келген өнөр эле. Ушул өнөрдү буйруса ошо көпчүлүк көп түкүрсө көл деген, көл толкуса сел дегендей ушул бир жакшы кылып өткөрөлү деп ойлоп отурабыз. Буйруса бул фестивалга биздин коңшалаш Өзбекстандан, Тажикстандан, Каракалпак жергесинен, Казакстандан келет. Ушул 35ке жакын акындар чакырылган. Анан келгенде биздин атайын түзүлгөн ушул программабыз бар. Буйруса ушул анда ушу жакындаганда көрө жатарбыз өткөн мезгилинде. Албетте бул аты өзү эле айтылып турат, эл аралык фестиваль деп. Демек жоопкерчилиги өтө күчтүү. Анан бул экинчи борбор аталган биздин Ош шаарыбызда өткөрүлүп жаткандыктан эң негизги милдет, эң негизги жоопкерчиликтин бири бул Ош шаардык мэрияга, Ош шаарынын жетекчилигине жүктөлөт эмеспи? Кандай сиздер тараптан жардам болууда, кандай уюштуруучулук иштери жүрүп жатат? Мурадыл Рыспаевич, сиз өзүңүз ушул туурасында кыскача маалымат берип кетсеңиз. Туура айтасыз. Мына 27-28 өтө турган ушу эл аралык акындар, төкмө акындар фестивалына бүгүнкү күндө мэрия тарабынан иш-чара бекитилген. Мен ойлойм, ушу Абдывали айтып кеткендей, 5 мамлекеттен келген 35 өкүл баардыгын биз ошол кайсы жерден келсе, аэропорттон болобу, достук чек арадан болобу, баардыгын жакшынакай тосуп алып, баардыгын ушу жатакана менен камсыз кылып, ошол фестиваль өткөндөр күнгө транспорт жагынан башка жактан уюштуруп, эң негизги мен ойлойм, могу төкмө акындар илгертен эле ушу элдин байлыгы эле, элдин сыймыгы эле, ошол келип биздин шаардыктар үчүн жакшынакай бир өрөөнлөрүн көрсөтүп, ошо жак шаардыктар жана шаардын меймандары үчүн чоң майрам өткөрүп берет деп биз ишенебиз.
ошол мэрия тарабынан каралган Сорос фонддун беримдиги менен мана Абдывали ушул учур менен пайдаланып мен айтып кетет элем, ошо Актандай коомдук фонду Акындар Ордосунун жетекчиси Абдывали Акимовге ыраазычылык билдирип, чоң рахмат айтат элем. Ушул бирликте келген меймандарга шаарыбыздын эң жакшынакай көрүнүктүү тарыхый маданий жерлерди көрсөтүп, көпчүлүгү шаарыбызга биринчи жолу келет. Мана 2 жылда шаарыбызда бир топ жакшы иштер башталды. Жакшынакай жаңы маданий борборлор курулду. Ушуларды көрсөтүп, ушу келген меймандар шаарды да көрүп, бир эсте кала тургандай кетиш керек да. Албетте, буга бир гана ошо төкмө акындар, мына ушул Актаңдай деп аталган ордо, ошондой эле шаардык мэрия эмес, буга жалпы биздин шаарыбыздын чыгармачыл инсандары, чыгармачыл жамаат бүтүндөй жардам берип жатышат. Чынбы, Абдывали? Анткени бул эл аралык фестиваль деген бул өтө жоопкерчилик менен, анын үстүнө азыр мына ушундай бир топ эле баягы чыгармачылык жактан бир топ басаңдап, ушу чыгармачылык жактан бир топ эле кыйынчылыктар болуп жаткан мезгилде албетте бул жооптуу ишти бүтүндөй шаардык чыгармачыл жамаат, жеке инсандар өздөрү да салым кошуп келүүдө. Мына ушулардын катарында мен жогоруда сиздерге бекеринен Ош Кыргыз драма театрынын директору, Кыргыз Республикасы Маданият эмгек сиңирген ишмер Надырбек Шамырзаевдин келгендигинде айтып өттүм. Албетте булардын дагы бул фестивалга кошкон салымы чоң. Анан дагы бул жеке чыгармачыл инсан катары өзү да күйүп бышып буга бир жардам берсем деген ниет бар. Анткени мына акыркы мезгилдерде ушул акынчылык эмнегедир басаңдап мойнубузга алсак болот, туурабы Абдывали? Анан көп эле биздин көрүүчүлөрүбүз мына эстрада жанрына ооп турган мезгилде, керек болсо ушул өтө бир керектүү чаңкап турган мезгилде уюштурулган эл аралык фестивалга сиздин дагы жардамыңыз, сиздин дагы тиешеңиз бар экенин мына буга чейин Абдывали айтып келди. Өзүбүз да көп болуп жатабыз. Ушул жөнүндө өзүңүздөн да уксак. Рахмат, бул жерде Абдывали көптөн бери ушул оюн бөлүшүп, бул экинчи жолу өтүп аткандагы кезде биринчи өткөргөдө кемчиликтерин иштешип, биз менен тыгыз байланышта иштеп жатат. Анан бул театр өнөрү менен акындык өнөрдүн түпкү тамыры, негизи бирде. Бул европача эле бул театр деп өзүнчө бөлүп жашап көнүп калганбыз. Өзү чыныгы кыргыз театр искусствосунун башаты, тамыры бул акындар, манатчылар. Кыргыз эли ушу боз үйүндө сахна кура албаганы менен дайыманын төрүндө, дайыманын токтогулдай акындарыбыз, аталарыбыз, бубаларыбыз отурган. Ошолор элдин мүдөөсүн, каалоосун, тоюн, керек болсо кайгысын ушул өнөрү менен, комузу менен элге жеткирип жүргөн. Анан могу кийин заман болуп театр, эстрада, кино сыяктуу жаңы жанрлар күч алганда биздин сыймыктанган башкы акындык өнөрүбүз бир аз чабалданып, кыйналып калган мезгилде бул эң көтөрө турган, элге кайра жандандыра турган колдоо керек болгон мезгилде эсептеймин да, бул абдан убагында өтүп атат. Анткени биз акындык өнөрдү унутсак, биздин театрыбыз дагы кемийт да. Ошон үчүн биз кайрадан жандандырып, муну жаш таланттарды өстүрүп, биздин аттуу баштуу комузчуларыбыз өтүп кетип атат. Алардын окуучулар чыгып, эл алдына чыгып, жөн эле эл алдына кыргызга чыга бербей, мына Казакстандан келсе, Каракалпактан келсе, биздин акындарыбыз да кезегинде аларга барып, аралашып, чыгармачылык толуктоолор болуп. Ушул акын өнөр аркылуу, акындын жүзү аркылуу биз элибиздин акыбалын көрсөк болот. Элибиздин дараметин көрсөк болот. Демек бүгүн биздин акындардын эл аралык фестивалын өткөрүп атсак, демек биздин түштүк борбордо демилгебиз бар, жашообуз мындай ордунда, чыгармачылыкка орун бар. Бир элге керектүү жумуштар менен алек боло алабыз да. Ошон үчүн мен биздин театрдын имараты дагы, коллективи дагы бул фестивалдын эң керектүү жерлеринде эң чоң кызматтарды кылып берет деп ойлойм. Албетте, мына бул театрдын ошондой эле жанагы жасалгалоо иштеринде дагы сиздердин көмөгүңүздөр зор болсо керек. Сөзсүз, бул жагы Абдывали менен сүйлөшкөнбүз, ал негизги милдетибиз. Андемесе кайрадан Абдывали сага сөз кезегин берсем,
мына ушул биздин телегөрүүчүлөргө бир тагыраак маалымат берсең. Бул эл аралык фестивалдын сүрөөнчүлөрү, демөөрчүлөрү кимдер? Бул кандай милдеттерди өзүнө камтыган, кайсыл күндөрү, кандай деңгээлде, кандай максатта өткөрүлөт? Ушул жөнүндө да кээ бир толуктоо жүргүзсөңүз. Жакшы болот. Мына бул бизди фестивалды өткөрүүгө өтө жакындан жардам берген бул Сорос фонду, ошо Сорос Кыргызстан фонду. Ошондой эле Ош шаардык мэриясы өтө жакындан бизге ушул бүт эл аралык деңгээлде коноктор келип жаткандан кийин шаарыбызга акындар келсе, мен ойлойм кут келет деп ойлойм да. Илгертен эле ошо бизден эки элдин ханы жолукса да биринчи акындардыр да атып, анан акындар ырдагандан кийин анан алар баягы сүйлөшүп, ошо акылдашып, кеп кеңешип куруп келишкен да. Бизде ошол акындык өнөрдү дагы бир ирет ошол астыга көтөрүп коелук деген ой максат менен жакында мына Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясы жакындан жардам берип жатат. Буга дагы аябай ыраазычылыкты билдирер элек. Мына азыр эле Надыр экени кебин уктуңуз. Надыр эке дагы ошо Ош кыргыз драма театры Султан Ибраев атындагы фестиваль дагы ошол кыргыз драма театрында өтө турган болуп жатат. Биз ойлойбуз, өтө жогорку деңгээлде өткөрүп, ушул алсак жүзүбүз жарык болот. Эртең ошол акындар барып, ар бир мамлекетке барганда айта барат. Ушундай жерди көрдүк, ушундай элди көрдүк деп туруп, ар бир акындын айтканы бул өтө башка жөнөкөй адамдар айтканга караганда акындардын баягы тили менен, дили менен, чын жүрөгү менен элге так жеткирет деп ойлойм. Анан кийин баягы биз конокторду ошол келгенде, адегенде эле келгенде мен дагы бир ойлоп отурам. Биринчи келген күнү биз Ноокат жергесиндеги Апшырата ошол жакшы эс алуучу, дем алуучу жайына алып барабыз. Анан мен бул Апшыратага негизинен уюштурганыбыздын бирден бир себеби Апшырата көрсө акындардын пири болуп келген экен. Ошол биздин Орто Азиядан келген акындар көрүп, биздин пирибиз Апшырата болгон экен деп бир ошол биздин кооз жерлерибизди көрүп, ошол жерге сыйынып, андан кийин ошол 28 күнү салтанаттуу түрдө ошол шаардык баягы Токтогул багында Токтогул атабыздын ошол эстелигине гүл чамбарларды коюп, ошондой эле жөн эле кетип калбастан бул жерде биздин ар улуттардан бириккен ошол баягы достук сарайы бар, маданий борборлор. Ошол жерде маселен айталык, Өзбекстандан келген конокторубуз, Тажикстандан келген конокторубуз, Казакстандан келген конокторубуз, Каракалпактан келген конокторубуз көрүш керек биздин элибиз кандай ынтымак жашап жатат. Ушундай маданий борборлор бар экен деп. Андан тышкары ошол шаарыбыздагы Бабур музыкалык драма театрынын артисттери менен жолугуштуралык деп турабыз. Оштогу ошол Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын чыгармачыл жамааты менен, ошондой эле келип туруп Ош кыргыз драма театрындагы чыгармачыл жамаат менен жалпы ошол бир таанышып, ошол чыгармачыл байланыш түзүп, ойлоп турам, ошо эгерде бир 2-3 бул жактан Каракалпактан атайын көптөн бери биздин Ош жергебизге Каракалпактан эч ким келген эмес экен. Ошол жерде кечээ атайын ошо министр менен да сүйлөштүк, зам министри ошо келип, мен барып туруп ошо катышып сиздердин жерди көрүп келем дегендер ой болуп атат да. Анан Казакстандан, Кызыл Ордодон ошол маданият башкармасы келип жатат. Бул деген жакшы иш деп ойлойм да. Эгерде ошол кишилер келип көрүп, биз алар менен балким азыр актаңдай биздин Ошто өткөн болсо бүгүнкү күндө, эртең эле ушул актаңдайды биздин Оштогу акындарды келечекте балким Каракалпакта өткөрөбүз дегенде ушундай бир ойлор болуп турат. Балким ошол Өзбекстанда өткөрөбүз. Бул деген биз ушул өнөр менен өзүбүздүн элибизди дагы таанытып, биздин таланттарды дагы чет жактарга алып барып туруп, ошол тааныштырып, өнөрдү өстүрүү да негизги бирден бир биздин милдетибиз, ошол максат дагы ошондой болуп турат. Анан фестивалда мына кээ бир кызыккан адамдар болушу мүмкүн, кандай немеде тартипте өтөт деп. Албетте айтыш болот бул жерде. Чыгаан төкмө акындар келип жатат. Бизде мына айта кетсем Ашыралы Айталиевди, азыркы биздин жаш төкмөлөрүбүз Кыргызстандан эле айтайын. Муну Майрак Эрим кызы, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек деген жигиттерибиз жакшы чыгып атат. Казакстандан болсо Елена Абдыкалыкова деген өтө белгилүү төкмө акын, Айтакын Булгаков деген, Өзбекстандын атайын ошол борбордук телевидениясынан жакшы мындай бир чыгармачыл инсандар келип жатат. Ошол Өзбекстанда белгилүү болгон төкмө акындар келип жатат. Бөрүбай, Кулмахан, ал кишилер биздин жергебизди көрүп кетишкен.
ошондой эле Чимкент жергесинен Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти мен дагы бир ушул баса белгилеп кетким келет. Баягында дагы келгенде ошо маркум Мырысбай агабыздын ырларын ошо өтө жогорку деңгээлде ырдап, ушундай бир элибизге бир жакшынакай бир маанай тартуулаган жигитибиз бар эле, Нышан Төлөгенов деген. Ошол жигит дагы атайын ошо келе жатат биздин элибизге дагы бир ирет кыргыз туугандар менен жакын байланыш алып келди. Дегел айта берсек көп, буюрса биз эң негизгиси бул мына шаардык мэрияга рахмат, ошол Ош 3 мамлекеттик телерадио компаниясына рахмат, мына Кыргыз драма театры. Жалпы эле эл бул жалгыз адамдын колунан бүтүш өтө кыйын нерсе го. Ошол үчүн баягы биз бардыгыбыз киришип, жалпы жакындан ошол элдигөндөргө жакшы көз караш менен карап, бул биздин акындарыбызды колдоо көрсөтүп, акындар чыгармачыл адамдардын көңүлү өтө назик болот. Ошо жакшынакай колдоо көрсөтүп, колду чаап, бардыгыбыз жабылып келип, ушул өзүбүздүн өзгөчө баягы түштүктөгү менталитетибиз башка, биздин элибиздин экинчи борбор болгондон кийин меймангерчилиги, өзгөчө ошо таланттарга баа бере билгени бул илгертен эле ошо баарыбызда бир жакшы салт болуп уланып келген ата бабабыздан. Мен ойлойм биздин элибиз жакшылап колдоп, кубаттап, ушул биздин келген конокторду жакшылап тосуп алат деген ойдомун. Демек бир кыска сөз менен айтканда сиздер жөн гана бир концерттик программа, бир кандайдыр бир төкмө акындардын мындайча айтканда бир сынагы тартуулабастан бир чоң элдик майрам элге тартууланып турасыздар. Албетте бул эл аралык фестиваль болгондон кийин бир топ эле түйшүктү сиздерден талап кылат. Биз ушул түйшүгүңүздөрдү албетте ийгилик каалайбыз. Анан дагы бир суроо туулушу мүмкүн. Мына областыбыздын бир топ бардык эле район шаарларынын калкы бизди бүгүн эфир аркылуу көрүп жатат, түз эфирден. Элдер кызыгып сурап калышы мүмкүн. Бул кирүү театрга, элдик фестивалга катышуу кандай болот? Билеттер кандай сатылат? Мына ушул жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиздер. Албетте биз азыр бул жерде элге өтө бир жакшы маанай тартуулоо үчүн бул жерде айтыш иретинде өтөт. Анан биздин ырчыларыбыз катышат. Айтышта баягы атайын ошол белектер болот, акындар ат салышат. Кирүү үчүн биз ушул азыркы мезгилде өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы кээ бирлер коет экен бир 40, 50, 60, 100 сомго чейин жеткирип баягы эл мен ойлойм эл кыйналат деп ойлойм да. Ошол үчүн биз атайын акылдашып мына көп баардык аксакалдарды мен баягы бир кеп кеңеш кылып туруп элибиз үчүн мына эгемендүүлүктүн бир чоң мына майрамы болуп жатат. Ошого утурлап болуп жаткандан кийин биз элдин ошол элибиз кыйналбасын деп туруп ушу 15 сомдун ушу билетин коюп атабыз да. Бул деген өтө жөнөкөй эле нерсе. Ошол жөнөкөй болгону менен биз баягы акчаны өзүбүз үчүн биз кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн да, баягы фестиваль болуп анан акчаны баягы акча топтоп алат. Ал максат эмес. Биз бул баягы түшкөн каражатты эртең биз белек печек беребиз. Ошо эртең эле баягы китебини чыгарабыз дегендей баягы мына атайын видео сюжетти неме кылып чыгарабыз. Ал деген ошол баягы кайра биздин элибиздин байлык болуп калат да кылымдан. Эми бул албетте түшүнүктүү Абдыбал. Анан дагы менин айтайын дегеним бул акындарды көбүнчө шаардыктарга караганда мына алыскы айыл кыштактарда көбүрөөк сыйлашат туурабы? Көбүрөөк умтулушат ушуну көргөн. Аларга кандай шарттар түзүлмөкчү? Эми биз мына азыр ушул урматтуу телекөрүүчүлөр сиздерди ушу эфирден атайын келип көрөйүн деген канча үмүттөнүшөт. Канча кызыккан адамдар бар ушул айтыш өнөрүнө өзгөчө азыркы акыркы мезгилде өтө далалат кылып айтыш болсо экен деп суусап турат биздин элибиз. Сиздер үчүн ушу Ош Кыргыз драма театрынын эшиги ачык. Келип ушул аксакалдар болобу, жаштар болобу, ким ушул өнөргө далалат кылып, ушул өнөрдү аздектеген болсо баары сиздер үчүн алдын ала билеттер сатылат. Келип ушул жакшы маанай тартуулайт биздин акындарыбыз. Көңүл ачып, бир ырахатты алып кеттиңиздер. Анан баягы өзүңүздөр билесиздер го, баягы азыркы акыркы мезгилде баягы көпчүлүк элибиз, жаштарыбыз болобу, ушул жана эстрада жаатында кичине оогонсуп турат да. Бирок ал убактылуу нерсе болуш керек. Бизди кылымдан төөлүккө, ушу муундан муунга биздин ушул эмебизди алып келген бул 3 кыл комузубуз, акындык өнөрүбүз, жамакчылыгыбыз, дастанчы өнөрлөрүбүз, ушу санжырабыз ушул болуп келген. Буйруса муну жогорку деңгээлде көтөрөбүз. Келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Акындарыбыз да күтөт. Ошо Ош Кыргыз драма театрында алдын ала ошол билеттер да сатылат. Майрамды чогуу ушу эгемендүүлүктүн астында чогуу майрамды жакшылап тосолук.
Албетте мына азыр биздин келген коноктордун сөздөрүн улам сиздер баамдадыңыздар. Ушул эл аралык фестивалга азыр даярдыктар өтө кызуу жүрүп жаткан мезгили. Мына ушундай атайын чакыруу билеттерин даярдашыптыр. Демек сөзүмдүн аягында бүгүн коноктор эгер уруксат берсе дагы бир жолу маалымат бере кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгемендүүлүктүн 11 жылдыгына карата өтүүчү төкмө акындардын эл аралык фестивалына чакырабыз деп атайын чакыруу баракчаларды даярдап коюштур. Бул 28 август күнү Ош шаарында Сүйүнбаев атындагы стадиондо жана Ош Кыргыз драма театрында өткөрүлмөкчү. Демек, бул эл аралык майрамга, эл аралык фестивалга келиңиздер, биз сиздерди ошол жерден күтөбүз. Анда, урматтуу коноктор, бүгүнкү түз эфирге катышып, эл үчүн кызыктуу маалымат бергениңиздер үчүн сиздерге да рахмат. Мына ушул түйшүңүздөргө ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыздар.